Бүгүн 24-июнда президент Сооронбай Жээнбековдун төрагалыгы астында өнөр жай жана ишкердик боюнча комитеттин биринчи отуруму болуп өттү. Жыйынга мамлекеттик органдардын жетекчилери жана өлкөнүн ишкердик коомчулугунун өкүлдөрү катышты. Мында жаш ишкер Илгиз Шаменов өз сөзүндө ишкерлер үчүн жаралган кыйынчылыктарга токтолду. Ишкерлерге муну менен эмне айткым келет? Мамлекетибиздин 63% айылдардан, аймактардан түзүлөт. Ошол үчүн биз айылдарга, региондорго көбүрөөк көңүл буруубуз зарыл. Себеби биз бир дагы мамлекетке конкурент боло албайбыз. Чынын айтканда, реальность айтканда биз бир дагы мамлекетке конкурент боло албайбыз. Себеби бизден башка мамлекеттер алдыганча алга жылып кеткен. Технологиясы боюнча дагы, техникалар боюнча дагы алдыга жылган. Ошол себептен биз бир нерседен конкурент боло алабыз дүйнө жүзүнө сапат жагынан. Биз экологически чистый өзүбүздүн продукциялар менен дүйнө жүзүнө экспорт кылсак болот. Анткени биздин балды, балыкты, этти, сүт азыктарын, өсүмдүктөрдү, жер жемиштерди дүйнө жүзүнө экспорт кылсак болот. 10 эсе кымбат баада Европага сатсак болот. Ушул менен биз дүйнө жүзүнө конкурент боло алабыз. Биздикинде экологически чистый продукция бир дагы мамлекетте жок деп айтсак болот. Ошол үчүн ушул өндүрүштөрдүн баарын тең биз айылдарда, аймактарда өндүрсөк болот. Бизде чоң мүмкүнчүлүк бар. Биз кандай проблемаларга туш келип атабыз, аны да мен ачык айтып кетейин. Биз статистиканы карасак, өкмөт тараптан колдоолор болуп атат, ишкерлерге жеңилдетилген кредиттер берилип атат деп айтылып атат. Но на самом деле андай деле эч кандай деле бизге олуттуу проблеманы чече турган поддержка деле болгон жок. Ар бир ишкер өзүнүн иши менен алектенип атат. Токтоло кетсем, биздин банктарыбыз как аламбар катары иштейт. Мунун баарын тең Нацбанк ошондой кылып кризис болгон положенияга, внутренний положениясына залогуң барбы, кредит берет. Залогуң жокпу, кредит бербейт. Дагы положениясына кризис болгон действующий бизнеске кредит берет, не действующий начинающий бизнеске кредит бербейт. Бул ошондо буттан туруп кеткен бизнесмендер кредит ала алса болот да, жаңы баштап аткандар кредит ала алса болбойт дегенди билдиреби? Буга бул Нацбанк өзү жооп бериш керек деп ойлойм. Андан сырткары бул кыргызско-российский фонд боюнча дагы кайрылып кетейин дедим эле. Бул жетекчилигин айтылган сөз эмес, өздөрүнүн положениясына жараша. Мен российский кыргызский фонддон кредит алып атканыма 1 жыл болду. 1 жылдан ашык убакыт болуп калды. Ошондон биз кайрылып кредит алып атабыз. Себеби залогдун жетпегендигинен. Анткени российский кыргызский фонд сурап аткан залог, чоң залогдорду сурап атат. Экинчи ушул себептен биз кредит алып атабыз да. Мен айтып кетет элем да, бул кыргызско-российский фонд развития бул деген банк эмес да, бул фонд развития. Биякта менин оюмча залогко карабаш керек да. Башка өнүккөн өлкөлөрдү алайлы, фонд развитиялары генпланга карап, проектиге карап, жакшы проект болсо, мамлекетке польза кетирген проект боло турган болсо инвестиция алат. Биздики болсо российско-кыргызский развитие маселе российско-кыргызский банк болуп атат да, то есть банкта иштеп атат. Ушундай моменттер бар. Банктарда дагы анан биз элементарно кредит маселесин чече албай атсак, анан кандай бизнес өнүгөт деген маселе болуп атат да, соңу жербей. Анын үчүн региондорго, айылдарга кредиттерди бериш керек. Ошондо завод, фабрикалар ачылат, ишканалар түзүлөт. Ошондо биз экспортко чыксак болот деген мааниде. Чоң рахмат. Рахмат. Улуттук банк барбы, келдиби неме? Анда эч кылган жоксуңар. Улуттук банк. Анда эч кылган жоксуңар. Машина коюлуп атпайбы азыр? Көрүп атпайбы? Эң негизи ошол да. Эмне чыгарбайсыңар аны? Келиш керек да мындайга. Бүт бизнес топтолуп атса. Улуттук банктар бул боюнча иштей баштайт, каражаттарды чакан жөнөтө бизнеске бере баштайбыз. Анан Эрский банк барго, Эрский банкты муну сүйлөшкөнбүз, муну кол коюлган. Бир банкты экспортко чыгып аткан ишканаларды колдоо боюнча сырттан келген каражатты бюджетине берип, экспортко чыгып ишканаларды колдоо. Ошо узак мүнөздүү кредиттер менен камсыз кылуу боюнча бул колго алабыз. Бул иш болуп атат, буюрса каражаттарды буга таап келебиз. Бул боюнча кетип атат. Анан ушул маселени регионалдык деңгээлде дагы карайлы деп айтты, ушуну уюштуруш керек. Ал жакта дагы, ыл жакта дагы кыймылдаган чиновниктер бар. Баягы верху шумит, низу тихо дегенде мына бизде боло баштады. Ыл жака да өтүп барып, ошол жердеки региондогу маселелерди дагы барып чечип келиш керек, чогуу барып. Чогуу өткөзүп, Аскар Кутубек, экөөң уюштурсаңар, мен колдоп берем. ИТС органда барат, өзүнүн башында туруп, регионда дагы ушундай жыйынды өтүп келсеңер болот барып.